Assalamu alaikum, Allahqa iman keltirgen musulman bir tuğandar. Kırsık baleler emne sebepten düşöt? Çındığında kırsık baleler eki türdü adamlarga gana düşöt. Birincisi tuğra jolda жүрgөн imandu musulman adamlarga düşöt. Ekinçisi Allah'tın dini menen jaşabagan buzuku, Allah'tın buyruklarına koş көңүл мамиле жасаган жаман adamlarga жана капырларга düşöt. Мына ушул эки эле түрдүү adamlarga düşöt. Birincisi түз жолда жүргөн мусулмандарга да кыйынчылыктар келет. Бирок ал себептүү Аллахтын алдында анын даражасы көтөрүлөт мусулман адамдын. Бул туурасында көптөгөн хадистер келген. Ал хадистердин биринде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат: "Ма юсибул муслима мин насаб, вала васаб, вала хаммин, вала хузн, вала аза, вала гам, хатта шаукати юшакуха илля каффараллаху биха мин хатая." Кайсы гана мусулман болбосун, чарчоого, ооруга чалдыкса, кайгы капага кабылса, зыянга учураса, жада калса, тикенек кирип кетсе да бутуна, бул себептүү Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирет, даражасын көтөрөт. Сахих Бухари. Ал эми Аллахка баш ийбегендерге, арам иштерди кылгандарга жана капырларга, жаман адамдарга да кырсык балелер келет бир канча себептерден улам. Алардан биринчиси күнөөлөрдү жеңил санап, күнөө иштерди кылууну адатка айландыргандыгы себептүү азап түшөт. Экинчиси күнөө иштерди ачык эле кылып калгандыгы себептүү азап түшөт. Мисалы ачык эле зына кылуу жана арам иштерди аткаруу, ушул күнөө иштерди мактангандыгы себептүү. Үчүнчүсү адамдарга зулумдук кылгандыгы себептүү. Алардын акысын жеп, аларга душмандык кылгандыгы себептүү азап түшөт. Төртүнчүсү мусулмандардын айыбын ачып, мусулмандарды шылдыңдаган үчүн азап түшөт. Бешинчиси бузуку адамдарга жиберилет, жер бетинде бузукулук кылгандыгы себептүү. Бул туурасында хадисте келген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Зайнаб радиаллаху анха пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан: "Я Расулулла, о Аллахтын элчиси, биздин арабызда солих, жакшы адамдар болсо дагы биздин арабызга бизге кырсык балелер келеби? Кыйроого учурайбызбы?" деп сураганда, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Кала наам иза касрал хабас." Ооба, эгер бузукулук көбөйүп кеткен болсо деп жооп берет. Сахих Муслим. Эгерде бузукулар күнөөлөрүн көбөйтсө, баарына азап бирдей түшөт. Кырсык балелер дайым эле жамандык менен келе бербейт. Анын жакшы жактары дагы бар. Адамдарга кырсык балелердин келүүсүнүн негизги сыры төмөндөгүнчө нерсе. Бир нерсенин жаман жана жакшы жактары бар. Жакшы жактарын айта турган болсок, келген баленин биринчиси Аллахка гана сыйынуу керектигин тастыктайт. Экинчиси мусулмандарды жерде туруктуу жашоого даярдайт. Анткени башка түшкөн кыйынчылыктарга сабыр кылуудан кийин жерде туруктуулук, тынчтык орнойт. Үчүнчү, кыйынчылыктар себептүү мусулмандардын күнөөлөрү кечирилет. Төртүнчүсү, кыйынчылыктар себептүү ыйман келтиргендер акыретте даражалары бийик болот, даражалары көтөрүлөт. Бешинчиси, Аллахка таянуу менен мусулман адам өзүнүн даражасын көтөрөт. Анткени адам кыйынчылыктар себептүү күч кубат ээси Аллах гана экендигин билет. Алтынчы, адам өзүнө суктануудан алыс болот, текебеликтен алыс болот. Жана ал адам Аллахка муктаж экендигин сезет. Жетинчиси, кыйынчылыктар келгенде адамдардын жакшылары жамандарынан айырмаланат жана ачыкка чыгат. Мына ушундай себептерден улам кээ бирки кыйынчылыктардын жакшы жактары дагы бар. Аллах Таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө тынчылык жана береке берсин. Башыбызга түшкөн кыйынчылыктардан пайда менен чыгып кетүүнү баарыбызга насип кылсын. Башыбызга эгерде кыйынчылык келе турган болсо, Аллах Таала ошол кыйынчылыктар себептүү биздин даражаларыбызды көтөрүп, жана ошол нерседен сабак алып, бекемдикти Аллах Таала ар бир мусулмандын жүрөгүнө салган болсун. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.